Рахмат. Дәрігерлердің бәрі жүр осы. Күні түні жүріп жүрді. Башыңар аман, ұлтыңар бүтін жақсы. Сияқтандағы алыстан атайын мына посольстводан, консульстводан келіп атат. Туғандар келіп атат, мына қанаттағы картины чоғылып барыз үшіндерге. Бірінші күн болғандан берелі сіздерге, біздің врачтарға, біздің больницаның врачтарына чоң рахмат, акимиятқа рахмат. Şu kırsık bolğanda ele prezident oşo gün ele sırası sizlerin prezidentке çıkıp andan keyin bizdin ministr, sizlerin ministrмен bir 24 saat байланыста баластарыңыз үкімет бәрі деп бақылауда қатар. Аман қалғаныңарға шүкір, Құдайым. Актаудағы авиақырсықтан жабырқаған Қырғызстанның жаранын алып келуге учак даяр. Алагөзов. Актаудағы авиақырсықтан жабырқаған Қырғызстанның жараны Ринат Асановты өлкөгө алып келүүгө учак даяр. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев президент Садыр Жапаровго Актаудағы авиакырсыктан жабыркаган жарандар боюнча маалымат берген. Алагөзовдун айтымында, жогорудагы кыргызстандыктын абалы оор болгондуктан учак менен ташуу кооптуу. Дарыгерлер уруксат берсе эле учак менен алынып келет. Ошондуктан ал жергиликтүү ооруканада медициналык жардам көрсөтүлүп дарыланууда. Ал эми калган 2 жарандын абалы канааттандырарлык жана дүйшөмбүдө ооруканадан чыгарылат. Алпан Сырдынович, биз самолетту көрүп атабыз. Азыр моолардын чечкенге бир 2 күндөй убакыт кетет экен. 2 күндөй убакыт заранее айтып кетирсек, биз принципе аппаратураларды бул жака подключать эте алат экенбиз да. Пациентти бул жака полго матрастарды силтетип, бияктан мягкий перенос менен киргизип, бул жакка жаткызып, аппаратураларды подключать эткенге 220 вольттук розеткалар бар экен. В принципе, мы можем, да. Тигил Казакстан тараптан перевозкага разрешение беришсе, биз алып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бирок Казакстан жак разрешение береби, бербейби, ошол вопрос болот экен, шеф. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Башында коркуп айнектен тартып жаттым, түнкү саат 1:30, бирок биздин көчөдө адам көп, келип бир нерсе издеп жатышат, биздин корого чейин келип ар бир кычыктарды карап жатат. Социалдык тармактарда Ак Ордо конушунда адамдардын топтошкон тартылган видео тараган. Бул адамдар акча издеп жатышкан деген маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча милиция кызматкерлери окуя болгон жерге чыгышкан. Текшерүү учурунда тапсаң сеники аттуу аккаунтту колдонгон жаран подписчиктердин санын көбөйтүү максатында оюн уюштуруп, ар кайсыл жерлерге акча катып, бул тууралуу маалымат таратканы аныкталган. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 1993 жылы туулган жаран аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Аны менен мындай иш-чараларды мындан ары уюштурбоо боюнча профилактикалык маек жүргүзүлгөн. Урматтуу жарандар, ушундай сыяктуу көмөндүү оюндарга алданбаңыздар. Мындай иш-аракеттер массалык башаламандыкка жана коомдук тартиптин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Эгер ушул сыяктуу аракеттерди байкасаңыздар, милицияга кабарлаңыздар. Сиздин коопсуздугуңуз шектүү оюн зооктордон маанилүү. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Акыры эшикке чыгып сураганга туура келди. Сурасак бир блогер ушул биздин көчөгө келип 100 000 сом каттым, ошону ким тапса ошол алат деген экен. Аны көргөн адамдын баардыгы агылып келип биздин көчөдөн ушинтип түнкү саат 1:30 карабай, күндүн ушундай суугуна карабай 100 000 сом издеп жатышат. Ассаламу алейкум, урматтуу Тапсаң сеники Instagram аккаунтунун подписчиктери. Мындан ары акчаларды катпай онлайн форматка эле өтөлү деп чечтик. Ошондуктан буга чейин кимге
бир жабыр келтирген болсок баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Мындан ары тапсаң сеники аккаунтунда көчөлөргө, шаардын ар кайсы бурчтарына акчалар катылбайт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев огусу начар жана кечирээк укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин жалпы жамаатын жана окуучуларын жаңы жыл менен куттуктады. 2024 жылдын 28 декабрында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев жаңы жылдын алдында Бишкек шаарындагы огусу начар жана кечирээк укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебине барды. Майрамдык иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин орун басары Супаналиев жатак мектебинин эмгек жамааты жана окуучулары катышты. УКМК төрагасы Ташиев аталган мекеменин жалпы окутуучулар курамын жана окуучуларды келе жаткан майрамы менен куттуктап, аларга чеңден соолук каалады. Ошондой эле төрага аталган мектеп интернатынын спорт залы менен актылык залы капиталдык ремонттон өткөрүлө тургандыгын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө жатак мектептин окуучулары майрамдык концерттик программасын тартуулашты. Андан соң УКМКнын жетекчилигинин жана өздүк курамынын атынан окуучуларга жаңы жылдык белектер жана акчалай сыйлык тапшырылды. Угуусу начар жана кечирээк укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин жетекчилиги колдоо көрсөткөндүгү жана белектер үчүн Камчыбек Ташиевдин жеке өзүнө жана УКМКнын бардык кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиришти. УКМК коргоо министринин жардамчысы менен 2 аскер комиссарын кармады. Коргоо министринин жардамчысы ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин жана Аламүдүн райондук аскер комиссариатынын аскер комиссарлары коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу бүгүн 28 декабрда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык 12 декабрда УКМК менен аскер прокуратурасы биргеликте коргоо министрлигинин аймактык бөлүмүнүн аскер кызматкерлеринин бирин Бишкек шаарынын райондук комиссариатына которуу үчүн пара алып жаткан жеринен коргоо министринин жардамчысы полковник кармалды. Ошондой эле 17 декабрда Ленин жана Аламүдүн райондук аскер комиссариатынын аскер комиссарлары полковниктер кармалган. Алар акчалай сыйлык үчүн системалуу негизде аскердик каттоого алып жана мыйзамда белгиленген талаптарды бузуп, аскердик билеттерди берип келишкен. Жогорудагы аскер кызматкерлери 1-май райондук сотунун чечими менен коргоо министрлигинин Бишкек гарнизонунун 2 айга аскер комендатурасынын башкармалыгына жайгаштырылды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында бул кылмышты жасоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралар жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Орусияда 1 январдан тарта чет элдиктерге көзөмөл күчөтүлөт. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга кайрылды. Орусиянын миграциялык мыйзамдарына 2025 жылдан тарта өзгөртүүлөр кирип, чет элдик жарандарга көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Орусияда болуу мөөнөтү 1 январдан тарта 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул уруксат документтери жок. Мисалы, убактылуу туруктуу жашоого уруксат, эмгек жана жарандык укуктук келишим жарандарга тиешелүү. Ал эми 5 февралдан баштап Орусиянын ички иштер органдары соттор менен бирге чет элдик жарандарды укук бузуулар үчүн өлкөдөн чыгара алат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Орусиянын миграциялык мыйзамдарындагы өзгөртүүлөргө статусун ылайыктап алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрылууга чакырды. Бишкектеги 2 дарыянын нугун тазалоо иштеринде 85 техника иштеп жатат. Бишкекти аралап өткөн Аламүдүн жана Аларча дарыяларын тазалоо иштерине 30 экскаватор жана Хово маркасындагы 55 жүк ташуучу унаа тартылды. Жалпысынан 85 техника иштеп жатат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27 декабрда Бишкектин мэри Айбек Жуншалиев Аламүдүн дарыясынын нугун тазалоо боюнча башталган ири иштерди текшерген. Бул иштер биринчи жолу Бишкек Жашыл Чарба, тазалык, Бишкек асфальт сервис, Бишкек суу канал, Бишкек санитардык полигон, Бишкек жарык муниципалдык ишканалары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күчү менен жүргүзүлүүдө. Алдыдагы пландарда дарыянын жээгин ыңгайлаштыруу иштери каралган деп айтылат билдирүүдө. Кошумчалай кетсек, Бишкек шаарындагы Аламүдүн дарыясынын узундугу 15,7 километрди түзөт.
Белгилүү ырчы Сагын Эргешев музыка телеканалынын жетекчиси Лутфилла Бусурманкул уулунун кызматтан кетишин талап кылды. Анын айтымында Лутфилла мырзанын Өзбекстандан келген блогердин Кыргызстандын кемчиликтерин баса белгилеген видеосуна түздөн-түз тиешеси бар. Бул маселе коомчулуктун кызуу талкуусун жаратып, Лутфилла Бусурманкул уулунун бул ишке аралашканы боюнча расмий комментарий берди элек. Эргешев болсо мындай аракеттерге кайдыгер карабоого чакырды. Лутфилла Бусурманкул уулу азыркы учурда КТРКдагы улуттук музыка телеканалынын директору. Бул Лутфилла акабиз өзүнүн номер 1 жыл мыктылары деген иш-чарасы бар. Жыл сайын акчага сатып өткөзүп турган иш-чара. Ошол иш-чарасын улуттук музыка сыйлыгына аралаштырып жибергендиги үчүн сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек жана кызматынан кетиш керек. Бул жерде ишти ача турган болсоң чоң акча жана чоң коррупция жатат да. Чоң сырдын жүзү ачылышы мүмкүн. Ал эми Лутфилла Бусурманкул уулу акабиз башка жактан келген ырчыларга, башка жактан келген блогерлерге жылдын мыкты принцессасы, жылдын мыкты ушундай деген да сыйлыктарды бериптир. Бизде Бекборбиев агаларыбыз бар, Сыймык Бейшекеев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Гүнүр Сатылганова эжекелерибиз бар. Дал ошол эжекелерибиз жаңы өсүп келе жаткан жаш муунун колун кармап сыйлыктарды тапшырса болбойбу? Сөз түрдө Казакстандан келип тапшырыш керекпи, Өзбекстандан келип тапшырыш керекпи? Бунун зарылчылыгы эмнеде деген маселеде Лутфилла акебиз сөз түрдө кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек жана кызматыңыздан кетишиңиз керек. Лутфилла Бусурманкул уулу элден кечирим сурасын деген сөздү комментарийди ушул видеонун астына сөз түрдө барыңыздар, жазыңыздар жана бул видеону болушунча репост кылып таратууга сиздердин да жардамыңыздар бизге керек.